адам өмүрүн бир топ кыскартып, уланга чейин жашоо мүмкүнчүлүгүнөн ажырата турган 4 түрдүү оорулар булар: жогорку кан басым, ашыкча салмактуулук, остеопороз жана залалдуу шишик же рак оорулары. Ушул оорулар менен эч качан кездешпей, сак саламат жашай берем десеңиз, кальцийди күн сайын толуктап турушуңуз керек болот организмиңизге. Ошондо өйдөдөгү көйгөйлөрдөн гана арылбастан, башка дагы өтө көп зыяндуу натыйжалардан алыс болосуз. Демек, кальцийди толуктап туруш керек. Мен сизге азыр 2 азыкты айтам, кальцийге бай. Ошолорду ар дайым колдонуп туруңуз. Эгерде кальцийди жетиштүү өлчөмдө алсак деле, ал организмге толук сиңбеши мүмкүн. Аны үчүн бизге D витамини керек болот. Анткени D витамини кальцийди клеткаларга чейин жеткирип берет. Андыктан D витаминине дагы бай болгон азыктарды алыш керек болот. 2 кальцийге бай, 2 D витаминине бай болгон азыктарды айтып өтөйүн. Аларды ар дайым колдонуп жүрүңүз. Демек, кальцийге бай биринчи азык бул семичке кадимки эле. Аны чагылган даяр түрдө дагы сатылат. Эгер ээринсеңиз, ошону алып жей берсеңиз деле боло берет. Экинчиси болсо бул күнжүт же болбосо сары сейдана. Ушул 2 азыкты күнүмдүк рационго киргизип коюңуз. Албетте, кальцийге бай азыктар толтура, алардын ичинен эң натыйжалуулары ушулар. Эми D витаминине бай болгон 2 азыкты айтайын. Бул балык биринчиси, кайсы түрү болсо дагы. Экинчиси болсо бул жумуртка. Экөөсү тең D витаминине бай азыктар болуп эсептелинет. Андыктан экөөнү тең алыш керек. Бирок бул экөөнү чогуу бир убакта жеген болбойт. Бүгүн бирөөсүн жеңиз, эртең бирөөсүн жеңиз. Жана дагы, мисалы, бир кальцийге бай азыкты, мисалы, семичкени жеп атканда, ага кошо D витаминине бай, мисалы, балыкты кошуп койсоңуз жакшы болот. Эртеси болсо жумуртка менен күнжүттү колдоносуз. Ушинтип, экөөнү чогуу колдонгондо кальций клеткаларга чейин толугу менен жетет. Жана дагы бир азык бар, ал кальцийге дагы бай, жана дагы D витаминине дагы бай. Ал кайсы азык десеңиз, бул сыр. Кайсы түрү болсо дагы, пармезанбы, швейцариялыкпы, кайсы болсо дагы, ушул азыкты дагы рационго киргизип коюңуз. Аларды күн сайын колдонуң деп мен сизге айтпайм. Болгон рационуңузда болсун, бир жумада бир жолу болсо дагы жеп тура турган болсоңуз, буюрса, мен өйдөдө айткан оорулардан алыс болосуз. Эгер ооруп аткан болсоңуз дагы, бир топ оорудан жеңилдейсиз, айыгасыз деп айткым келет, кыйла. Анан дагы мындан башка дагы организмге толтура пайдаларды аласыз. Андыктан ушул айтылган сунуштарды аткарыңыз.